Саламатсыздарбы урматтуу бөбөктөр, сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын, себеби мен сиздерди аябай сагынып калдым. Деги эле сиздерге көптөгөн жаңылыктарым бар, андыктан экрандан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн сиздерди мен өзгөчө конок менен тааныштырам. Ал эми урматтуу бөбөктөр, бүгүн бизде ким деп кызыгып жаткан болсоңуздар, өзү орус улутунан болсо дагы кыргыз тилинде сүйлөп, үйрөнүп, атүгүл ырдап жаткан бүгүн бизде конокто Минаев Роман. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы келип алдыңбы? Ооба. Молодец. Роман, таанышалы эми. Каякта окуйсуң, эмне кыласың, эмне менен алек болосуң, кандай келип калдың? Мен Мирошниченко мектебинде окуйсуң? Окуймун. Канчанчы класста? 7-класста окуймун. 7-класста. Ай азамат. Сен кыргызчаны үйрөнүп атасыңбы? Ооба, үйрөнүп атам. Кимдерден үйрөнүп атасың? Айсулуу эже. Айсулуу эже. Айсулуу эже ким болот? Менин мугалим. Сенин мугалимиң Айсулуу эже. Жакшы, Айсулуу эже сага кыргыз тилинде деги эле ырдаганды үйрөтүп жатат, э? Ооба. Молодец. Сен кыргызча канча билесиң? Мен ата мекеним билем, Мурас, Оштой жеримден, Илияздын ыры билем. Ай азамат, көрдүңүздөрбү, кичинекей бөбөктөр, биздин көпчүлүк бөбөктөрүбүз бул ырларды билбесе, өзү орус улутунан болсо дагы кыргыздын деги эле мындай ырлар эмес, жүрөккө сиңген өтө бир нукура, кыргызды патриоттук сезимдерди алып келген ырларын жаттап, ар дайым аткарып келет экен, э? Бизге кайсыл ырды ырдап берейин деп дайынданып келдиң. Биздин бөбөктөр азыр кызыгып сени таң калуу менен күтүп атат, кандай ырды айтып болду экен деп. Кайсыл ырды аткарып бересиң бизге? Мирбек Атабеков, Мурас ырдайм. Ой азамат, мынакей урматтуу бөбөктөр, Мирбек Атабековдун биздин жүрөгүбүзгө сиңген Мурас деген жакшы бир чыгармасы бар. Роман болсо ошону жаттап бизге аткарып берейин деп жаткан экен. Анда келгиле биргеликте кандай аткарат, кандай ырдайт, мага да чындыгында кызык болуп атат. Чогуу көрөлү. Айтамын гана ней, атадан гана калган мурасты. Жанырып заман эй, жанымын баба салтын уланды. Намысын бил сактаган элди ушун угуп тыңдап жүрөктү. Кадырын баттаган эл жарыктан өчмөй жылысын. Каратындан жанбаган, калын элди барктаган. Эгемендикти энчилип өмүрүн берген бизге канчадан Ташта өзү калган кыргыздын бирин кетти науска, бирин жетти жылдызга, бирин жарап намыска, бири-биринде табышпа. Арнагам гана ней, жериме чындап өчпөс эмгекти. Батыр аргана ней, байырдан буруп тынчсы элдешти. Намысын бил сактаган элди ушун угуп тыңдап жүрөктү. Кадырын баттаган эл жарыктан өчмөй жылысын. Каратындан жанбаган, калын элди барктаган. Эгемендикти энчилип өмүрүн берген бизге канчадан Ташта өзү калган кыргыздын бирин кетти науска, бири жетти жылдызга, бирин жарап намыска, бири-биринен табышпа.
Роман, Азамат, мен чындыгында таң калдым сенин ушундай талантың бар экенине. Себеби көпчүлүк биздин кичинекей бөбөктөр мындай ырларды жаттаганга кыйналып жүрсө, а сен болсо жакшынакай кылып ырдап, өзүңдүн улуттук кийимиңди кийип, мени чындыгында таң калдырдың. Бул ырды сага ким жаттатты, ким үйрөттү? Динара эже. Динара эже. Ооба. Бул ырды канча убакытта жаттадың? 1 ай. 1 айда жаттадың. Ооба. Ай Азамат. Кыргызчаны үйрөнүп баштаганыңа канча убакыт болду? Мен кыргыз тили 8 месяцев үйрөнүп атам. 8 айдан бери үйрөнүп келатасың, Ай Азамат. Кыргыз досторуң көппү? Ооба, көп. Алар менен чогуу, алар менен да сүйлөшүп үйрөнүп жатасың, Ооба. Ай Азамат. Биздин эфир жактыбы? Ооба, абдан. Жакшы экен. Ооба. Деги эле бош убактыңда эмне менен алек болосуң? Эмне кыласың окуудан тышкары? Эс алам, каратеге барам, вокалга барам. Спорт? Карате. Карате? Ооба. Ой, Азамат. Карате менен да машыгасыңбы? Ооба. Медалдар, ийгиликтер барбы? Ооба, бар. Соревнованияларга чыгып жүрөсүң, Ооба. Ай Азамат. Сен ушул карате менен кайсы областтарга бардың? Кай жактарда машыгып жүрөсүң? Тренериң ким? Бишкекте. Бишкектерде катышып жүрөсүң, Ооба. Жакында башка областтарга чыгатын пландар барбы? Ооба, бар. Каяктарга барасыңар? Ошко. Ошко барасыңар, соревнование менен. Мынакей, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей көрдүңүздөрбү, кичинекей бөбөктөр. Кыргыз тилинде эң эркин ырдап, андан тышкары карате менен да машыгып, жакында буюрса башка областтарга барып, өзүнүн күчүн башка бир атаандаштары менен сынап келмекчи экен, Роман? Ооба. Ай Азамат, анан бул жака ким менен келдиң? Чоң апам менен. Чоң апаң менен келдиң. Ооба. Чоң апаң канча жашта? Ал 60 жашта. Ай Азамат, сен могул экранды карап туруп чоң апаңа салам жолдоп кетчи. Чоң апама чоң рахмат, чоң салам. Ай Азамат. Роман, бизге мурастан башка дагы кандай ырларды ырдап бересиң? Атамекеним. Атамекеним. Кимдин ыры бул Атамекен? Мирбек Атабековдин. Мен байкашымча сен Мирбек Атабековдун ырларын жакшы көрөт окшойсуң, Ооба. Мирбек Атабеков менен жолугуп же Мирбек Атабеков менен бир ырдагың келеби? Ооба. Эмне себептен сен Мирбек Атабековдун ырларын тандадың? Ал абдан жакшы ырдайт. Аны ырлар абдан сулуу, коз, мелодиялык. Сага көбүнчө жагат, Ооба. Патриоттук сезимде. Молодцы. Мынакей урматтуу бөбөктөр, деги эле Атамекенди, деги эле Кыргыздын бир атак даңкын чыгарган Мирбек Атабеков агабыздын ырларын Роман жаттап ырдап келеткенбиз. Мага кызык болуп атат, кайрадан эле кийинки ырын уккум келип атат. Андыктан Роман, бизге дагы бир чыгарма аткарып бересиңби? Ооба. Достор менен биргеликте кал. Келиңиздер, достор, экранга жакын отуруңуздар. Биз Романдын Атамекеним деген чыгармасын биргеликте угалдык, андан кийин эфирибизди улантабыз. Жonu жемген көргөзелдин урпактары биз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастыкыбы өзнекенине. Бештин төрүндөй, берментин өнүндөй, берекелүү жери Кыргызстан. Атамекеним, ардактуу жерим, кылымдардан сени ырдап келемин. Мекеним менин, кыйматым жерим, жүргөнү сени сактап келемин. Аргасыз
Алыс кетсең да, алысқа жетсең да, сағынарсың екмекенен. Биримдикті элбес, бөлінбе себепсіз, көргөзмейді қорғып намысты. Бейштің төріндей, бермейтін өліндей, берекелі жерім, Кыргызстаным. Атамекенім, ардақтуу жерім, қолым барған сені ұрдап келемін. Мекені менің, қымбатын жерім, жүргімі сені сақтап келемін. Мынакей урматтуу бөбөктөр, азыр Роман орус улутунда болсо да кыргыз ырларын аябай келтир аткарып атканы мага чындыгында жүрөгүмө жакты. Мен бир суроо бергим келип атат, Роман. Сен орусча ырдай аласыңбы? Ооба. Же орусчаны унутуп калып эле кыргызча ырдап атасыңбы? Орусча билесиң, а? Ооба. Ай азамат, анда мага бир орусча жакшы чыгарма аткарып бербейсиңби? Ооба. Кайсыларды ырдап бере аласың? Необыкновенная. О, давайте баштадык. Необыкновенная, О, баракелде. ласковая, нежная, Ай азамат. как океан безбрежная, любовь твоя необыкновенная, милая, бесценная. Ты целая вселенная, Ай баракелде. необыкновенная моя. Ай азамат. Өзүң өзүң деле кол чаап кой. Экөөбүз элебиз да. Көп адам кол чапсын десек. Азаматсың, Роман. Роман, сага бир жакшы суроо берейин. Сен келечекте ким болгуң келет? Мен келечекте ырчы болгум келем. Ырчы болгуң келет. Ооба. Сен дагы Мирбек Атабековдон башка кайсыл ырчыларды тааныйсың жана аларды өзүңө үлгү катары тутасың? Нурлан Насип, Омар. О, мынакей урматтуу бөбөктөр, Роман деги эле Мирбек Атабековдон тышкары Нурлан Насип, Омар биздин агаларыбыз менен дагы кездешип, чогуу ырдагысы келет экен. Буюрса, алдыдагы келечектеги ийгиликтериңде ошолор менен жолугуп, ырдап, дагы талантыңды алдыга өстүрөсүң, Роман, сен биздин эфирге келип бергениңе биз аябай кубанычтабыз. Биз сен үчүн эфирибиз ар дайым эшиги ачык, көптөгөн ийгиликтерди жаратып, бизге жакшы бир ийгиликтериң менен келип, ар дайым сүйүндүрүп тур. Мен ойлойм, сен кийинкисинде мындан да жакшы кыргызча сүйлөп, мен менен кошо талашып, жакшы бир сөздөрдөн сүйлөп бересиң деп, Андыктан сага азыр мен эркин микрофон берейин. Бардыгына саламдашып, досторуңа, эжейлериңе, деги эле мектебиңе салам жолдосоң болот. Чоң апама, мугалимдерге, досторга, Мирошниченко мектепке абдан чоң рахмат. Ай азамат, кел кол чаап коелу. Азамат, Роман, келип бергениңе чоң рахмат, ийгиликтерди жарата бер, Рахмат. Мынакей урматтуу бөбөктөр, бүгүн бизде Роман конокто болду. Романга дагы ийгиликтерди каалап кетели. Андан тышкары бүгүн биз баарыбыз күтүп аткан Роза апабыздын жомогу келип калды. Баарыбыз экранга жакын отуралы дагы Роза апабыздын жомогун көрөбүз. Саламатсыңарбы?
менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе мен бүгүн дагы жомок окуп берейин силерге. Ошон үчүн экранга жакын келип, тынчтанып жомок угалы. Бүгүн кайсы жомокты окуп берейин силерге? Мен силерге бүгүн Пил менен чычкан деген жомок окуп берейин. Анда эмесе тынчтанып уккыла. Илгери бир токойдун четинде пил менен чычкан жолугуп калат. Пил ысыкта суу ичкени келип, суунун жээгине чычканды көрүп, «Эй, чычкан, сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде?» деп пил сурап калат. «Эй, чычкан, чычкан кылып жүрөсүң жерде?» деп пил сурап калат. Чычкан пилдин берген суроосуна жооп бербей, кичинекей тешикке кирип кетет. Пилдин ачуусу келип, чычкан кирип кеткен тешикти буту менен басканда, чычкандын ийини бузулуп, ичи топуракка толуп калат. Чычкан пилдин бул кылганына капа деле болбойт, анткени нары жактагы тешиктен чыгып пилди карап турган болот. Пил чычканды көрбөйт. Бир кезде чычкан пилге кайрылат. «Пил, сен ал жакта эмне кылып жатасың?» деп. Пил үн чыккан жакты карап, чычканды көрүп, таң калып калат да анан кайра чычканга суроо берет. «Чычкан, сен кантип ал жактан чыгып калдың? Мен сен ийиңди бузуп, сени кармай албай жатсам». Чычкан кыт-кылыктап күлүп, «Пил, сенин денең дардайып чоң болгону менен акылың аз турбайбы? Кел экөөбүз жарышабыз. Кимибиз күлүк, анан акылдуу экенибизди билиш үчүн». Пил бул сунушка дароо макул болуп, «Жарышса жарышалы, бирок алыс аралыкка» дейт. Чычкан макул болуп, экөө катар турушат да 10 чакырым жерге жарышмак болушат. Пил чоң болгону менен эч нерсени байкабай чуркап кете берет, бирок чычканды көрбөйт. Алдыда мен бара жатам деп ойлоп, тең жолго келгенде артын караса эч ким жок. Пил эми жай чуркап келе берет. Ал эми чычкан болсо ичак эле пилдин бутуна жармашып, анын үстүнө чыгып алган болчу. Пил марага аз калган кезде жай басат, анткени абдан чарчап калган болот. Чычкан болсо акырын пилдин үстүнөн түшүп, алдын көздөй чымын кыйын болуп чуркап, четтелген жерге келип пилди күтүп олтуруп калат. Пил, мен биринчи келдим деп улам артын карап келе жатып, айтылган бактын түбүнө жакын келген кезде чычканды көрүп таң калган ооз ачылат. Анткени чычкан эч чарчабай эле маарага келип отурганына ишене албай сурап жиберет. «Эй, чычкан, сен качан келдиң эле? Мен сени келсин деп жай басып келбедимби?» Чычкан эч нерсе болбогондой, «Менин келгеним качан? Сени күтүп отуруп, бир уктап турдум. Ишенбесең мына менин жаткан жеримди кара». Пил чычканга дагы таң калып, «Чычкан, сен ушунчалык күлүксүңбү? Кичинекей болуп алып, чычкан күтүп. Көрүп турбайсыңбы күлүк экенимди? Ал турсун, мен сенден акылдуумун дагы. Экөөбүз эми акыл жагынан да күч жагынан сынашалы». Пил макул болот. Чычкан айтат, «Кел, жашынабыз. Ким таппай калса утулат». Пил бул сунушка макул болуп, өзү биринчи жашынып, чычкан анын жашынган жерин көрүп коет да, бат эле таап алат. Анан чычкан жашынып, ал асты келип пилдин кулагына кирип кетет. Пил бир күн кечке издеп таппай коет да, анан кыйкырат, «Чычкан, мен сени таппай калдым. Чыга бер, утулдум». Чычкан бул убакта пилдин кулагынын ичинен уктап жаткан болчу. Пилдин үнүн угуп, ойгонуп кетет да, анан пилдин кулагынан чыгып акырын жерге түшүп келип, «Пил, мына сенин акылың дагы жеткен жок. Менин кайда жашынганым?» деп жашынган жерин айтса, Пил чычкандан
чычкандын акылына баш берип утулганын моюнга алган экен. Ошодон кийин пил менен чычкан дос болуп, бири-бирин сыйлап жашап калышыптыр. Мынакей, көрдүңөрбү? Акылдуу болгон кандай жакшы. Ошон үчүн балдарым, силерге Кудайым акыл берсин, ата-энеңердин сөзүн угуп, жакшы окуп, жакшы бала болгула. Эмки көрүшкөнгө чейин саламатта болгула. Мынакей урматтуу достор, биз азыр Роза апабыздын жомогун көрүп алдык. Абдан кызыктуу, ар дайымкыдай. Ал эми сиздерге мен айта кетчү өзгөчө жаңылык. Сиздердин дагы дабышнай роман сыяктуу деги эле ар түрдүү таланттарга бай болсоңуз, биздин эфирге келип, мен менен отуруп сырдашып конок болуп кетсеңиз болот. Андыктан дал ушул көргөзүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар, биз сиздерге дароо жооп беребиз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Мен сиздер менен Нурболот Мырзабеков.